Амансыздарбы, Евразия Today сайтынын көрөрмандары. Бул чыгарылышта мигранттар жана миграциянын бүгүнкү абалы тууралуу сөз кылабыз. Бул туурасында Борбор Азиядагы адам укуктары конгрессинин төрагасы Турсунбек Акунду конокко чакырганбыз. Саламатсызбы агай? Турсунбек агай, биздин студияга кош келиптирсиз. Рахмат. Турсунбек мырза, сиз жакында эле Орусиянын бир катар облустарына, шаарларына барып, мигранттар менен жолугушуп келдиңиз. Мигранттардын бүгүнкү абалы кандай экен, алардын эң орчундуу маселеси эмнеде турат? Эми өзүңүз билесиз, мен ушу февраль айында да барганмын. Андан мурун декабрь айында да бардым былтыркы жылы. Февраль айында барганда Екатеринбург облусуна, Свердлов облусуна барып, Екатеринбург шаарындагы биздин мигранттар менен жолугушуп келгенмин. Андан кийин Москва шаарына барып жолукканмын. Бул барганымда Москва шаарына барып, анан Санкт-Петербургка да барып, Ленинградка мурда айтылган барып келдим да. Эмне үчүн мен бардым? Анткени өзүңөр билесиңер, ушу январь айында, ушул жылдын январь айында бизди куш касча бастырып, биздин мигранттарды Екатеринбургда аябай чоң куугунтукка алган да, орустун укук коргоо органдары. Анан ошого биз намыстанып, мен Ак үйгө чыгып, премьер-министрге кат жазып, анан биз СНГнын мүчөсү болсок, ЭСке кирсек, ОДКБга, ШОСка кирсек, эмне үчүн биздин мигранттарды кастай бастырып, ушундай бир аброюна шек келтирип атат деп, анан мен өкмөт дагы колдоо көрсөтүп, анан барып келип, анан ал жактагы ушул Екатеринбург облусунун губернатору, омбудсмени Татьяна Георгиевна Мерзлякова менен жолугуштум. 22 жылдан бери легендарлуу омбудсмен да. Анан ал аппараты менен кабыл алып, укук коргоо органдары менен жолугушуп, анан аларга катуу айттым. Силер биздин мигранттар жыргагандан жүрүп аткан жок да. Силер эмне үчүн буларга мындай жаман кадыр баркын кетирген мамиле кыласыңар деп, анан катуу талаптарды коюп, анан бир 2 саат талкуу болуп, анан алар кечирим сураткан. Атайын кечирим суратып, Турсунбек акынычы кечирип коюңуз, биздин укук коргоо органдары ушу туура эмес иштерди кылган экен деп кечирим суратканбыз да. Ушинтип кичине мындай реттеп, анан Москвага да келип, Москванын Москалькова Татьяна айымдын дагы омбудсменин аппарат жетекчиси Владимир Владимирович алар кабыл алышып, алар да 10 чакты адам кабыл алып, анан алар менен да катуу талкуу кылып, Борбордук Азиядан барган омбудсмендерге кичине бир адамча мамиле кылгыла деген сөздөрдү айтып келгенбиз да. Анан өзүңүз билесиз, анан быйыл ушу апрелдин 8-инде биздин Манас Жолдошбеков деген консул, башкы консул, Москва башкы консулга консул жөнүндө дагы анын үйүн тинтип кирип, үй бүлөсүнө зордук зомбулук көрсөтүп, түртүп аялын, анан балдарынын баары ыйлап коркуп, өзү жокто. Мына ушинтип анан 12 апрелде чыгып кетти да, прессанын баарына чыгып. Анан биз эгерде мигрант эмес, жөнөкөй эмес, консулга кол салып атсаң да биз эмне болот? Анан мен дагы намыстанып жүрдүм. Анан аңчы болбой, өзүңөр билесиңер, теракт болуп кетти 22-синде. Теракт болуп, ошо Москвада, Крокус Сити холлдо. Анан ошондон кийин анан ушул Москвадагы биздин мигранттар чыгып, укук коргоочулар келип кетиңиз, биздин абалыбыз аябай оор дегенде, анан мен жалгыз Кыргызстан эле эмес, ушу Борбордук Азиядагы адам, Борбордук Азияда конгресс координатору катары ушул Борбордук Азия мамлекеттеринин атынан бардым да. Ошо Тажикстандын, Өзбекстандын аякта да биздин конгресстин мүчөлөрү бар, алар мүмкүнчүлүгү жок барганга. Мен баягы көп жылдан бери жүрөм, анан атымды сыйлашып, анан сиз эле барыңыз биздин атыбыздан, анан ошо маселени койдук. Абал өтө оор. Сиздин сурооңузга түз жооп берейин. Мына ушул жанагы ошо жардыруудан кийин, теракттан кийин ошо автобустардын баарын коюп койду метрого. Метродон чыга бериште автобустар турат. Анан Азия улутундагы болсо эле, Борбордук Азия барса сразу камап эле автобуска салып алып кетип аткан да, буга чейин. Мына кичине мен барганда могу апрель айында кичине анча-мынча азайып калыптыр, бирок ошо теракт болгон бир айдын ичинде, бир 10 күндүн ичинде аябай катуу болду да. Азыр дагы токтой элек. Мына кече эле ошо Тажик улутундагы адамдарды общитадан бир 2 автобуска жүктөп кетишти, мына кече балдар чалышты. Азыр мына баягы аэропорттон 600 адамды кайрадан Тажик улутундагыларды кетирди. Бул жерде тажиктерге эң биринчи, анан өзбектерге катуу кызым болуп атат. Анан 3-орунда кыргыздар да. Бизге тажиктер, өзбектерге караганда кичине мамиле жакшы экен. Анткени биздин балдар орус тилин билишет. Орустар менен да мамилеси жакшы. Анан көп деле мындай мыйзамды бузуу жагынан бизди көп жагынан сактайт. Анан бизге мындай мамиле дурусураак экен да кыргыздарга. Бирок абал өтө эле оор. Анан ошон үчүн ушундай оор кезде өкмөттүн өкүлү катары, өкмөттүн өкүлдөрү, жогорку кеңештин өкүлдөрү, депутаттар да барып, мына ушул маселени талкуулап, ушуну жеринен көрүп аракет кылса жакшы болот эле да. Анан мен дагы өкмөт менен сүйлөшүп, анан буга кетердин алдында да Нурлан
Тургунбековичке кирип чыктым. Анан ал киши дагы Турсунбек мырза барып келсеңиз жакшы болот эле деп макулдугун берди. Андан тышкары депутаттар менен Дастан Талабаевич менен сүйлөштүм, Бекешев менен. Анан башка депутаттар дагы ушу байке барып келиңиз эми. Анан ошон үчүн барып көрүп, 10 чакты күн кыдырып, диаспоралар менен жолугуп аякта. Айрыкча мына эмедеги Санкт-Петербургдагы диаспора күчтүү экен. Анан Нурбек Сатыбалдиев деген жетекчиси бар экен. Диаспора бирөө эле экен. Алар ушундай аябай чоң иштер жүргүзүп атыптыр. Анан ошол боюнча бир мындай көп аракеттер көп жолугушуп келдим да. Эме бул да мындай жолугуш аябай мындай. Ошо бизде да издеген адам болот экен, артыбыздан келген адам болот экен. Кыйын учурларда сиздин келгениңиз мындай бизге жакшы болду деп ушундай бир өзлөрүнүн болуп аткан проблемасын айтып беришти мага. Ошол жогоруда сиз айтып аткандай 22 марттын кечинде Крок Сити холдогу теракт актыдан кийин бул Тажикстан, Өзбекстан гана эмес, кыргызстандыктарга да бир топ абал оорлошкону байкалды, борбор Азияга деле. Бирок бул абалдан кийин миграцияда иштеп жүргөн биздин мигранттар ошол эле Россия жергесине таштап башка жерлерге мындай өздөрүнүн эмгек стажын мындай алмаштырып кетип атышканы дагы болуп атат. Мунун Россиянын өзүнө кандайдыр бир деңгээлде таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Биринчиден Россияны да түшүнүш керек да. Анткени мына 22 марттагы эмеде 200дөн ашуун адам өлдү. Канчалам жаракат алды, канчадан майып болуп калды. Крокус Сити деген бизнес центр талкаланды, өрттөнүп кетти. Канчалам миңдеген жумуш орундары калбай калды. Анан аларды дагы орус улутундагылар дагы орус укук коргоо органдарын да түшүнүш керек да, алар дагы. Анткени биздин мына миңде бизден 1,5 миллиондон ашуун. Өзбектер болсо 3,5 миллион экен. Россия Федерациясында. Тажиктер 2,5 миллион экен. Эң аз эле биз кыргыздар экенбиз. Анан ушундай бир 5 миллион, 6 миллионго чукул адамга иш орун менен камсыз кылып атат. Ошолордун баарын үй бүлөсүн багып атат, туурабы? Анан ушинтип атсак анан биз Борбордук Азиядагы мигранттардын кээ бири анан террорист болуп чыгып, анан аларды өрттөп, анан атып, ушинткени да туура эмес да, туурабы? Ошон үчүн биз дагы бияктан барганда өзүбүздүн мыйзам, ошо Россиянын мыйзамдарын так сактап, алардын койгон талаптарын аткарып, өзүбүздүн баягы жүрүш турушубузду жакшы алып барып, анан эки нерсени жашашыбыз керек экен. Эки эле нерсе. Бирөө эмгек келишимин такташыбыз керек экен, экинчи каттоодо турушубуз керек экен. Болду. Ушу эмгек келишими болсо, анан каттоо болсо болду, башка эчтеке тийишпейт да. Анан ошон үчүн бизде мына азыр жана да кошумчап кеттим, дагы айтайын, мына биз азыр ошо Өзбекстанга, Тажикстанга караганда кыргыздар өзү ЕАЭПке мүчө экенбиз. ЕАЭПке мүчө болгондон кийин бир топ артыкчылыктар бар экен. Мына эң чоң артыкчылык бул биз патент төлөбөйбүз. 7 миң, 8 миңге чукул рубль ай сайын төлөшөт өзбектер менен тажиктер. Биз төлөбөйбүз, биздин балдар төлөбөйт. Анан бизде эмгек келишими ошол замат түзүлөт. Анткени ЕАЭПтин баягы положениесинде эмгек келишими боюнча атайын көрсөтүлгөн. Жөн эле эмгек келишими түзүлөт. Только регистрация, каттоону маселесинде проблема бар, анткени катташ үчүн прописка болуш керек. А прописканы көрүнгөн орус эле кое бербейт, анткени тартып алат үйүмдү, келип үйүмдү өрттөп кетет, үйүмдү башкага басып алат деген сыяктуу бир эле адамга берет экен прописка. Ал жерде көп адам бар да, ошон үчүн ушул жагы проблемный да. Мына пропискасы болсо, анан эмгек келишими болсо, башка эч проблема жок. Эми ушуну бир айдын ичинде 3 айга чейин уруксат берилген экен. 3 айдын ичинде ушу прописканы бүтүрө албайт, ушу документтерди бүтүрбөй жүрүп алышат да. Өзбектер да жүрүп алат, тажиктер тем более жүрүп алат, анан кыргыздар дагы жалкоо жүрүп алып бүтүрбөйт. Анан баягы эме мөөнөт өтүп кеткенден кийин анан орустар депортация кыла баштайт. Анан ошон үчүн бияктан барган кечээ мен тиги Нарынаев мырзага айтып бердим, бияктан барган мигранттарыбыз даярданып барыш керек да. Орусиянын мыйзамдарын билиш керек, каттоодо кандай отурат, тилин билиш керек, аякта кандай каада салт үрүп адаты. Анан Москвага киргенде айрыкча мына наркотик боюнча дагы мен өзүнчө жооп берейин, бул өтө чоң проблема да. Шунун баарын алдын ала билбесек болбойт. Мисалы 98 статья бар экен Россия Федерациясынын кылмыш кодексинин. Ал жерде 15 жыл, бери деген 12 жылдан 15 жылга чейин экен. Наркотик менен ташыган адам башкалар, мунун баардыгы өтө чоң катуу кылмыш жообуна тартылат да. Мына ошонун баардыгын билип алып барыш керек да. Анан курьер болуудан мурун, мына азыр биз эң чоң трагедия биздин жаштарыбыз, айрыкча балдар, жигиттер, кыздарыбыз ушу бир жүк белгисиз бир чектүү жүктү ташый коем деп бир топ чоңураак акчаны бере калат экен. Жеткирип бериңиз, мына баланча акча берейин дейт экен. Алып барып ичин караш керек да. Ичинде эмне бар? Алып барбайм мен, ичин текшерейин. Наркотик жокпу?
башка эме жокпу деп ичинде татынага текшерип туруп алып барыш керек да. Биз болсо шак эле алып барып биздин балдар анан кармап алат. Бул атайын кээде атайын провокация кылып карматып атат атайын ортодон. Ошон үчүн бул жагынан биз аябай катуу ойлонушубуз керек. Ошон үчүн абал өтө эле оор. Эгерде мунун баарын оңдобосок болбойт да. Анан бирок ошон үчүн мына сиздин сурооңузга айтып кетейин. Мына ушундай проблема болгондуктан биз ушу мен эми өкмөт менен да сүйлөшүп бардым, жогорку кеңеш менен да сүйлөшүп барып атам. Азыр өкмөт дагы бизге менин барышыма шарт түзүп берип атат. Аяктан консулдуктар күтүп алып, узатып дегендей. Анан ал жакта диаспора менен жолугушууларды уюштуруп берип, мына Манас Жолдошбек өзү дагы ушундай көп иштер жасап бизге мындай көмөк көрсөтүп атат да. А ошондой болгондон кийин мен дагы ошол Россиянын укук коргоо органдары менен, адам укугун коргоочулар менен сүйлөштүм. Президенттик аппараттын ошо адам укугун коргоо боюнча кеңеш бар экен, президент Путиндин, президенттин кеңешчиси, Путиндин кеңешчиси Валерий Александрович Фадеев менен жолугушуп, анын мүчөсү Брод Александр Семенович менен, Вышинский Кирилл Валерьевич менен, үшөө менен тең жолугушуп, төрагасы менен. Анан ушул Кудай буйрса, ушу биздин мигранттарга жалгыз Кыргызстандын атынан эмес да, Борбордук Азиянын атынан баргандан кийин ушу Борбордук Азиядан мигранттарга көп катаал чара кылбагыла, куубагыла, депортация кылбаңыздар. Булардын жыргаганынан келип аткан жок. Бизде Борбордук Азияда иштеген жок, жумушчу орундар жок болгондуктан, завод, фабрика иштебей, элдер жаман, начар турмушты өткөрүп аткандыктан келип атышат булар. Ошон үчүн биз силерге азыр кыйын учурларда мына ОДКБ болду, ШОСКко кирип атабыз, Путинди колдоп атабыз, изоляция болуп атканда, санкция болуп атканда. Анан ушундай оор учурларда силер да жардам бергиле. Биз силерге колдоп атканда силер да бизди колдогула да деген маселени койдум да, кабыргадан. Ооба, сиз туура айттыңыз жогоруда. Баягы Россияда айрыкча курьерлер ошол баңизат менен кармалып, камалып, кала берсе камалып кеткен учурлар дагы жок эмес. Сиз ошол Россиянын укук коргоочулары менен, адам укуктарын коргоочулары менен жолукканда ушул маселени дагы көтөрдүңүзбү? Ошону көтөрдүк, именно наркотик маселесин. Алар айтышты, силердин балдар биздин мыйзамды билсин дейт. Мына ошол Александр Семенович да айтты, Кирилл Валерьевич да айтты, айрыкча мына Валерий Александрович да айтты. Силердин Борбордук Азиядан келген мигранттар биздин мыйзамды, Россиянын мыйзамын сыйлагыла дейт. Билип алып келгилер дейт. Биз силерди кабыл алабыз дейт. Тосуп алабыз дейт. Силер бизге жумушчу күчтөр керек дейт. Бирок биздин шарттар менен жүрүшүңөр керек дейт. Биздин мыйзамдарды билип, койгон талаптарды аткарып, регистрация каттоого туруп, убагында пропискага туруп, каттоого туруп, анан эмгек келишими менен иштегиле дейт. Жөн эле келип эле кандай шектүү фирмалар аркылуу келип, ошолорго мамлекет өзү тааныбаган нерсе менен иштешпегиле дейт. Биз мамлекет менен иштешкиле, мыйзамды уруксат алгыла, каттоого тургула, эмгек келишимин түзгүлө, бүткүл баардык жана медициналык текшерүүдөн өткүлө, таптаза экендигин көрсөткүлө. Пожалуйста, биз эчтеке дебейбиз дейт. Анан эч кандай бир террордук актыга барбагыла дейт. Болду. Анан башка биз силерден только жакшылык гана кылабыз дейт. Анан силер өзүңөр келип алып, анан террордук актарды кылып, анан биздин жарандарды өлтүрүп, өрттөп, башка кылып атсаңар кандай болот? Анда биз чара колобуз, колдонобуз, депортация кылабыз, камайбыз деп ачык эле айтты. Ошон үчүн биз дагы силерге анан тышкары биздин укук коргоо органдары да туура эмес кылып атат. Мына биздин милициялар дагы анча-мынча силердин мигранттар берген акчага алданып, ошого азгырылып, силерди кармабай коюп атат дейт. Жана кылмышкерлерди кармабай коюп, анан кылмышкерлер топтолуп атып баягы. Анан ошондо мына теракт болуп атат. Эгерде ошолордун акчасын алданбаганда мына моундай мындай бир кайгылуу окуялар болбойт эле. Биздин укук коргоо органдары катуу мыйзам бузуп атат дейт. Коррупцияга барып атат дейт. Аны да мойнуна алып атат. Эки жактан тең бар дейт. Силерге акча берип коет дейт, бизге алданып калат дейт. Ачык айтты ушуну. Ошондойго барбагыла дейт. Ошон үчүн мыйзамды так сактагыла. Биз Борбордук Азияга деген тилегибиз аябай жакшы дейт. Мен дагы ошол жактан чоңойгон экен, өзү Өзбекстандан барып. Өзбекстандан барган орус лидер экен да, азыр Путиндин кеңешчиси экен. Единый Россия партиясынын президиум мүчөсү экен. Өтө чоң таасирдүү адам экен. Бүт ушу миграция маселесин ошо киши экен. Анан пожалуйста, анан өзү сунуш кылды. Мына сиз 3 жолу келдиңиз. Анан эми ушул Кыргыз Республикасы бул жактан ак түтүү болуп атат. Мигранттар, тем более Кыргыз Республикасынын мигранттары боюнча биздин мамилебиз, көз карашыбыз жакшы. Анда эмесе Кыргыз жеринде Россия анан Борбордук Азия деген бир форум өткөрөлү, миграция маселеси боюнча. Анан биз бияктан Россиядан делегация баралы, Борбордук Азиянын мамлекеттик органдарын бүт чакыргыла, диаспоранын маселенин жетекчилерин баарын чакыргыла. Анан ошо Ысык көлдүн жээгинде бархатный сезон август айында бир мындай жакшы мындай катуу талкуулайлы ушул маселени. Биз тараптан бизге кандай сын көзүңөр болсо, аны айткыла, сын көз карашыңар болсо, биз да айталы сын көз карашыбызды. Анан ошондон талаштан такты жаралат деп, маселенин жеринде чечели.
Бизди жаман көрбөгүлө, биздин укук коргондорду да түшүнгүлө. Алар дагы анткени силердин тараптан аябай көп нарушениялер болуп атат. Мындай мыйзам бузуулар укук коргондор тарабынан, ошол эле Борбордук Азиядан келген мигранттар тарабынан болуп атат. Мына мисалы дагы айтып коеюн, өткөндө барганда, мындан февралда да бардым да, ошондо барганда Москалькованын аппараты менен жолукканда Омусман, алар минтип айтышты. Өзбекстан менен Түркмөнстандан келген, Өзбекстан менен Тажикстандан келген мигранттардын балдары дейт, орусча билбейт дейт. Вообще билбейт дейт, совершенно билбейт. Анан аны баягы орус мугалимдер, анан ошолорго бүт убактысынын баарын ошолорду орусча үйрөтөм деп аракет кылышат. А кыргыздын балдары билет дейт. Кыргыздын барган мигранттын балдары баары билишет дейт. Мен кыргызды мактайын дегенден алысмын, просто алар айтышты да. Неге анан алар дейт, Өзбекстандан, Тажикстандан баргандар баягы чогулуп алып, уюшуп алып, анан баягы туура эмес аракеттерди көрөт дейт да, балдарды сабашат дейт, уюшуп алышып, орус балдарды, орус башка улуттагы балдарды. Ошол жерде окуган аткасы еще баягы хулигандык аракеттерди кылып ийген учурлар бар. Ошон үчүн сиз Борбордук Азияда конгресстин координаторуна айтыңыз да, тажиктерге айтыңыз, өзбектерге айтыңыз. Балдардын тили үйрөнүп келсин, орустарга каршы бир улутчулдук көз караш болбосун. Бияка иштегенде келгенден кийин биздин мыйзамдарга баш ийсиңер, бизди жаман көрбөсүңер деп алар да айтышты. Мына мен ошол үчүн Өзбекстандын элчилигине да барып жолукканга аракет кылдым. Тажиктерге дагы мына айтып атам, дагы Тажикстанга барып келейин деген оюм бар, Өзбекстанга. Ага чейин алар да буяка келет эми. Бишкекке Кудай буйрса августта келсе, ушунун баарын ачык айтабыз. Биз Россияга бир сын көз менен айтып бир токоналат кылгандан мурун өзүбүздү оңдойлу биринчи. Өзүбүз мыйзамдар сактайлы. Анан барып алардын да мыйзамын сыйлагандай бололу. Турсунбек мырза, мындан тышкары азыр баягы саясий кырдаал такыраагы ошол Россия менен Украинанын ортосунда бир 2 жылдан бери согуш болуп атат деп айтсак болот. Бул дагы биздин мигранттар үчүн олуттуу көйгөйгө айланып жатат. Мен айтайын дегеним ушул кээде расмий эмес маалыматтарга караганда кээ бир мигранттарды ошол мобилизацияга дагы туш болуп калгандары бар деген маалыматтар. Мунун чындыгы канчалык жана мунун алдын алуу же болбосо жоюунун жолдору барбы? Биринчиден өзүңүз билесиз, Украинага алданып вербовка деп коет, баягы азгырылып барган мигранттардан 7 адам каза болду. Кыргыз Республикасынын 7 жоокери, мындайча айтканда жарандары каза болуп келди. Мынанын баары азаттыктан берилди, массалык маалымат каражаты ачык берилди. 7 адам азыр каза болду. Баарын Кыргызстанга алып келип көмүштү. Андан тышкары 2 адам бияка келген адамдар соттолушту. Бирөө Ат Баш райондук соттун негизинде 6 жылга соттолду, бирөө дагы 7 жылга соттолду. Мына Кубанычбек деген жигит бияктан баягы апробация боюнча чыккан, ана ал кайра Россияга качып кетти. Мына азыр биздин бийлик териштирип атат, кантип ал өтүп кетти границадан деп. Апробация болсо өтпөш керек эле. Өткөрбөйгөн да. Казакстан аркылуу кетип калган. Мына ушунун баары, анан ушу анткени алар сиздин сурооңузга мен так жооп берейин. Ал жерде 15-20 жылга кесилген биздин мигранттар бар экен. Убийство боюнча, наркотик боюнча, изнасилование боюнча биздин балдар отурушат да. 15-20 жылга кесилген. Кээси 25 жылга кесилген. Анан аларга жанагы орустардын эмелери барып, мурда каза болбодубу? Анан ошолор барып, анан айтат экен, силер 15-20 жыл отурганча бизге барып согушуп келгиле, Украинаға каршы дейт. Анан ал да адам экен да. Анан акча төлөп беребиз дейт, контракт акча төлөйбүз дейт. Анан ал 15-20 жылга отургандан көрө, мен согушуп өлсөм өлөм, өлбөсөм акча таап үй бүлөмө барам деп анан макул болушат экен да, азгырылат экен. Эми ал да туура эмес, бирок эми баягы ошол абалы ошого мажбур түртөт да. Анан эми ошону келип алып кайра Кыргызстанга аман эсен келсе, аны биз соттоп атабыз. Мына ушуну Санкт-Петербургдагы биздин мигранттар, диаспоранын өкүлдөрү мага салам катары айтышты. Кыргыз бийлигине айтып барыңыз, президентке дагы, укук коргоондарына, бул туура эмес. Алар жыргаганын ошол жака отурган жок, кесилди, азгырды, барды. Анан өлгөн үстү көмгөн кылып, тияктан еще күнөөлөнүп атса, еще Кыргызстандан соттоп атышат. Бул туура эмес деген пикирин билдиришти да. Эгер өзүлөрү атайын соттолбой эле акча табам деп азгырылып барса, анда соттосун дейт. Анда биз эчтеке дебейбиз дейт. Пайда табабыз деп. А бирок жанагындай 15-20 жылга кесилген адамды аларды атайын күчтөп азгырып барса, анан аларды дагы Кыргызстан еще дагы соттосо, ал балдарды, бул туура эмес деп диаспоранын өкүлдөрү мага айтышты. Саламдоо катары. Буга мыйзам жол береби? Негизи мыйзам бизде мыйзам боюнча соттошубуз керек. Эгерде башка өлкөгө кетип калса, башка өлкөнүн согушуна катышса биздин жарандар, анда мыйзамдын алдында соттошубуз керек, туура. Бирок моралдык жагын айтып атышат алар, моралдык жагын айтып атышат. Мыйзам боюнча
Алар андайга барбаш керек. 15 жылга кесилип отуруп бериш керек. Мыйзам ошондой. Сизге акыркы суроолорумдан болсун, Кыргыз Республикасынын Москвадагы расмий элчилигинин консулу Манас Жолдошбековго дагы куугунтук болуп баягы түнү кирген учурлар болду деп атасыз. Муну ошол Россиянын укук коргоочулары менен сүйлөшүүдө бул маселени көтөрдүңүзбү? Эми бул маселени өзүңүз билесиз, бул маселени биз бардык жерде көтөрүп атабыз. Мен ошо барган себебим да ошол. Мына биздин консулубуз Манас Жолдошбеков ал жерде бир 5 жылга чукул иштеп атат. Өтө жакшы иштеп аткан консул, өтө күчтүү. Консулдуктагы бийик даражага көтөрүп коюптур ал жерде. Анан ошо мен 2 жолу бардым, элчи менен жолугуп алган жокмун, Гүлнара Самат мырза. Гүлнара Самат айым өзү кандайдыр жумуштар менен, жеке жумуштар менен жок экен. Февралда барганда жолуккан жокмун, азыр барганда да жолуккан жокмун. Өзүнүн отпускада экен, анан жеке жумуштары менен экен, билбейм кандай экен. Вот азыр бүт иштин баарын ошо Манас Жолдошбеков делип аткан экен. Анан Манас Жолдошбековдун үй бүлөсүн 8 апрелде үй бүлөсүнө патрульно постовой служба, патрулдук баягы службанын милициянын балдары бар, көчөдө эле тартип сактаган балдар кирип, айтыптыр, документин аял киши барган экен, документин көргөзүп, биз ошо келдик эле текшерели дедик. Ал аял айтыптыр. Венский конвенцияны мен консулдун аялы болом. Венский конвенциянын негизинде биз кол тийгиз болобуз. Мына 37 статьяда жазылып турат. Дипломатический агенттин жашаган жери, үй бүлө мүчөлөрү бул кол тийгиз дейт. Эч ким кол тийбесе, эч текшерүүгө болбойт да. Анан 30 статья Венский конвенция. Анан 31 статьяда өкөндө дипломаттын мына колу кол тийгиз деп турат. Эч ким текшерүүгө дагы, кандайдыр иш козгоого дагы, бир жака чакыртууга дагы, даже түшүнүк бердирүүгө дагы болбойт да. Кол тийгиз да. Мына статьялар атайын Венский конвенция 61-жылы кабыл алынган. Анан аял айтыптыр, мен киргизе албайм деп. Анан кийин кайра 3-4 барып, эшикти такылдатып, бузуп киребиз деп. Анан кирсе, анан аялым түртүбеген экен, балдары ыйлап, чыркырап, эми сабабаса дагы баягы түртүп, жулкулдатып. Анан ошондой кылган экен. Манас өзү иштеген да. Манас катышпаптыр. Анан Манас Жолдошбек мырза дагы баягы акылдуу, айтыптыр, эми Россия менен мамилени бузбай эле коеюн, айтпай эле коеюн деген экен. Бул 8 апрелде болгон окуя экен. Анан 12 апрелде өзүлөрү чыгарып ийиптир. Сайттын баарын өзүлөрү чыгарып ийиптир. Орустар баягы бири-биринде аларда ортосунда да конкуренция бар экен да. Анан бири-бирине жаманатты кылыш үчүн чыгарып ийген да. Ошентип анан Манас Жолдошбек актанууга туура келет да. Анан мен айтайын дегеним, эгерде биздин кол тийгиз болгон консулубуз, генеральный консул, Москва шаарында консулга, Кыргыз улутунда биздин консулубузга кол салып үйүн тинтип, анын балдарын жанагындай чыркыратып, аялын жанагындай зордук зомбулук кылып, түрткүлөп, көгөртүп, эметип, ошентип атса, анан жөнөкөй адамдарга, жөнөкөй мигранттарга кандай мамиле кылат? Ошон үчүн Орусиянын укук коргоочулары да байкаш керек да. Ошон үчүн биз жана августта боло турган форумда ушул маселенин баарын кабыргадан коебуз, ачык айтабыз. Бул деген Венский конвенциянын негизинде биздин консулдуктар, посолдор бул кол тийбес да. Мына өзүңөр билесиңер, баягы Американын биякта дагы 20 жыл мурун, 15 жыл мурун биздин 2 адамдарды Иванов дегендер билесиздер, метип кетпеди беле, өлтүрүп кетпеди беле, Американын бияктагы элчилигинин кызматкерлери тебелеп алган туура. Биз аларды эчке соттогон жокпуз да туура. Соттогон да жокпуз, иш да козгой алган жокпуз, ошол бойдон кутулуп кетишти. Мына канчалаган консулдар биякта, же болбосо посолдор, же болбосо посольствонун кызматкерлери, башка өлкөнүн кызматкерлери мыйзамдарды бузуп атат. Биз эчтеке кылган жокпуз да, текшерген жокпуз, иш козгогон жокпуз, соттогон жокпуз. Анан биздин консулдар да ошондой болуш керек да, баары бирдей болуш керек да, туурабы? Кыскача ушундай. Биздин студияга келип, убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Сизге чоң рахмат, дайыма кызматташабыз силер менен. Сиздин жетекчи менен да жолуктум азыр, мен ойлойм дайыма кызматташууга даярмын.